Assalamu alaikum dostlar, жылқы сүйүүчүлөр, көкбөрү ормандары жана атыш кооздору. Жалал Абад областы, Сузак району, Төшкутчу деген айылда турам, Тайгарага жакын аймак. Бул жерде ушул экранда көрүп турган жоон көк ат сатып чыгат экен. Бул көк аттын ата тегини жакшы уруктан деп атес айтууда. Мен да булардын ата тегинен жылкы сүйүүчүсү катары уккан маалыматтарым бар элден. Абыш дегендин кырылдак боз аты болгон деп аксакалдарыбыз көп айтып калат. Оозу көктөп төшү канап улактарга каттуу барчу эле топко салганда аттар качып турчу деп айтчу элем. Мен көрбөдүм, укканым айтып коеюн. Мына ошол боз аттын уругу экен ушулар. Анда эмесе видеону толук көрсөңүздөр, мен ата ээсинен тактап ушул маалыматын алып берген аракет кылам. Атты чакыралы дагы ата ээсинен мен маалыматын алып берейин. Атты сиздер жакындан да байкап турсаңыздар, бирок аябай жоон ат экен. Теги таза эле кыргыз жылкысы экен да? Таза кыргыз жылкысы. Таза кыргыз. Калктарга кеткен ат. Абыш акадан. Ошол баласынын баласы. Абыш аканын аты тууралуу мен дагы кошумчалай маалымат угуп алайын да сизденчи. Сиз эми көрүп жүргөнсүз ал атты. Ошол атты жанакы эл оозунда жүргөн жанагы төштөрү тилинип дегендер маалыматтар ошо. Чынбы? Ооба, төшү айыкпайт эле. Топко бергенде эле арчылып, сыйрылып кала берет эле. Каттуу барчу эле? Каттуу барат эле. Ошо аттын баласын кеш ака чаап жүргөн. Мына Үсөнованын баласы. Көп жыл чапты. Андан кийин о калма кырчынга сатып, ал жакта да жүрдү. Андан кийин карыганда келип үйүргө коюп, ушулар түшкөн. Аттар буну эми биз үйүргө койдук, кулундарды алдык. Атты алмаштырышыбыз керек, сатышыбыз керек. Эмелери чоңоюп калды кыздары? Ооба, кыздары чоңоюп калды. Азыр жашы канча болуп калды бунусун? Ушу жазга 6 асый болуп атат. Жазга 6 асый. 6 асый болуп атат. Демек буну тукум алуу максатында эле кармапсыз да, улакка чаппадыңызбы? Жок, бизде улак чапкан эч ким жок. Ушу минип, үйүргө коюп, улакка деле чапса чабырса болот буну. Чуркагандары жакшыбы? Немелери жакшы. Топко деле кирип кетет. Сураганым чоң улактарда көрбөдүм деп сурап атканым. Улакка деле барбайбыз. Жакшы экен. Анда атыңыздын боюна кызыгат да, бою канча? Бою 60ка жакын чыгат да. 60ка жакын экен да. 55тен жогору. Жоон экен анан, Жоон. Ден соолук буту кол жакшыбы? Бардыгы жакшы. Үйүрдү караганы өтө зор. Жакшыбы? Кулун чайнабайт? Кулун чайнабайт. Кулунга өтө жаш. Ошондо бул баягы Абдыгалыктын Суратынын шериктери болуп калабы? Ошолор менен бир тууган болуп калат да ошондо. Бунун атасы бир тууган болуп калат. Атасы Сурат менен. Кулундары ham өтө жакшы түштү. Кулундары ham өзүнө окшоп чоң жакшы түштү. Эми биздин кыргыз жылкылары ham чоң ушу да. Ооба, чоң экен. Чындыгында чоң экен. Чоң ушу. Жоон дагы экен, чоң дагы экен. Мен жакындан тартып өтөйүн, анан дагы маалыматын алайлы. Ошол бунун ошо Абдыгалыктын Суратыны Алабукага алып кетиптир эмеден. Нурлан деген жигит мага чалып ошол аты тууралуу да сурады. Ошолордун шериктери экен мында. Мындан келди. Мен жакындан да тартып берейин. Эми мен жылкы сүйүүчүсү катары булардын атасы тууралуу да бир аз маалымат айтып өттүм. Эми угуп жүргөндөрүмө туура түшүнөсүңөр. Алдынан тартайын. Төштөрүн тартайын. Таза бойдон экен буттар, а? Таза. Бою? Чабылбайт да, анча эле. 1.60ка чамалуу экен бою. 1.60. Баасын канча деп атасың эми акам? Баасын 250 миң. 250 миң. Түшүп бересиз? Түшүп берем, Үйүрүнө жооп, Үйүрүнө жооп, сатыш керек. Ары бери бастырып, кайрып дагы койсоңуз болор эт аттындай. Буттары соо экен көрсөтүп. Алыс кетпең, а? Бирок аябай жоон ат экен. Болду, биз мындан кийин дагы бир жакшы бир тектүү өспүрүм бар экен, ошону дагы тартып коюп коебуз. Мынакей достор, кезектеги чыккан экинчи атыбыз дагы жакшы аттын баласы экен. Бул эсиңерде болсо мен Каралмада жолдош Катыраңкыда чапкан Лимон деген атты тарткам. Кийин Катыраңкылык Сергей ака ошол аттыны сатты, алай жака сатты бейм. Ошол аттын үкасы болот экен. Сергей ака дагы дал ушул жерден ушул кишинин колунан алып кеткен экен. Атты байкап тургула, мен силерге маалыматын
толукталып берем. Менин байкашымча лимондун bir topko бийиктей ат экен, узун да экен. Биз атты чакыралы дагы экинчи лимонду маалыматын толуктап ат ээсинен алып берейин. Келиң ака, бул атыңыздын маалыматын тааныштырың эми. Бул ат ошо Алпамыш ака чаап жүргөн Сараттын баласы. Кызылкайдагы Алпамыш. Кызылкайдагы Алпамыш аканын аттын баласы. Сергей ака да лимондун? Анын үкасы. Атасы бир. Бунун жашы кандай болуп калды? Жазга 2 асы болду. 2 асы болду. Анан улагы жакшы, тобу жакшы, чыгышы жакшы, улагы өтө жакшы. Лимондун бийиктейби дейм? Андан сал бийигирээк. Бул алпасыраак эле. Ошо мен лимонду да көргөм да жанынан. Жакшы экен. Гүлүктүү гүлүк. Бир аз озу сал катуураак. Өтө катуу эмес, бирок катуураак. Чамчал улак алганыңда баш бербей кетет да. Анан көп чабыл элек. Чабыла берсе токтоп калса керек. Үйүргө коюлдусузбу эле? Жок, үйүргө коюлбаган. Жөн эле минилип жүргөн ат. Багуу деле көрө элек катуу. Багылбай эле минилип жүрөт. Демек, улагы анык эле. Улагы анык. Багып таптап күздөгү улактарга аралаштырса болот экен демек, Азыр деле чаап көрсө болот улак болсо. Буту кол ден соолугу кандай экен? Таза. Кароого жакшыбы? Кароого жакшы. Эркерээк тиштеги эле ойноп турат. Мен жакындан тартып келейин ака. Анан да маалыматын алайбыз. Лимондун бир топко эле чоңдой экен, бирок лимон талаш болгон бирок. Маңдайынан тартайын. Оозун ачтырабы ака? Оозун ачтырса оозун ачып коеюн. Ачпайт. Сал дерскирээк экен, Төштөрүнө. Туяктарын да тартып берейин, артык туяктарын да тартайын. Туяктарынан да тартайын, артык туяктарын. Толугураак маалымат кылайлы, каршыттарыны. Бир арак чарыңыз түзгө. Боюң көз өлчөм менен канча бою эми? 55тен жогору экен, 55тен жогору. Ары бери кайрып буруп көрсөтөсүз батты? 60тан. Курч экен, Курч экен. Болду, келе бериң. Бол, бери бастырыңыз. Ойноп эле сүдүрөп турат жетип. Курч экен да. Эмеси баасы канча эми ака бул аттын? Бул ат өзү 250 багылдык эле да. Барак болду эле, анан тыйын келише албай калдык. Болсо ошого берем 250. Тыйын эсептей албай калдылар. Болсо 250 бересиз. Өзү күздө кымбатыраак айтып сатпай жүрдүм эле. Сатыш керек болуп калды. Жакшы экен. Мынакей достор, маалыматын толуктап уктук эми. Аттар жакса ат ээсине чалып байланышып бересиздер. Жаш 45 деген табырыбыз бар экен. Жаш ат десеңер, жаш атты урука үрөнгө десеңер, ана ушул көк атты алсаңыздар болот. Шериктеринде эле үйүргө койдук, үйүрү жакшы. Булар мына сарынын шериктеринби? Коюп атам, былтыр бирөөнү койгонбуз. Даганы кое беребиз да. Муну кое берип көрбөдүк да. Ошондо Алпамыш аканын сараты сизге келгенби, кандай болгон? Мага келген. Жана картайганда үйүргө койгонсуз. Үйүргө койгон. Жакшы экен. Мынакей достор, толук маалыматын уктук.